Эр катын урушуп калды, ким биринчи кечирим сураш керек? Аялдын өзүнүн каалоолору бар. Гүл бериш керек, мындай бериш керек, шакек бериш керек эле, туулган күнүмө мындай кафеде өткөрүп бериш керек эле. Эркек кишинин да өзүнүн талаптары бар. Аялым мени укса экен, аялым менин сызган сыгымдан чыкпаса экен деп өзүнүн талаптары бар. Эркектин дагы аялдын дагы каалоолору мындай пикке келип калат да. Ошол учурда ким биринчи кадамды ташташ керек десеңиз, мен биринчи кадамды айтпайм, бирок бир эрежени айтам. Улуу адамдарды караңыз, ата бабаларыбызды караңыз, сахабаларды караңыз, сахаби аялдарды караңыз, не кылган булар? Эримдин сөзү сөз. Эрим айтканы айткан, дегени деген. Ери менен сыймыктанды, сыйлуу болду. Ери менен азиз болду. Аллах Таала аялдардын дагы даражасын азиз кылды. Ошондуктан биринчи кадамды, кечиримди аял киши келип, эркек кишинин кайнап турган жүрөгүнө кечирип коюңуз десе, эркек жибип кетет. Кантип кечирбей коет? Бирок ажаан катын болуп, чачы кыска, калтай кыска юбка кийип алып, 50 жашка чыгып алып, тап тырылдаган сүйлөгөн эжелер бар го. Коксалар менен кичине эме кылсаң болду, Кудай мени сактасын. Ошол сыяктуу болуп, тынмай айтышып аткан болсоң, такой привет, такой ответ деп аткан болсоң, бардык жаатта эркек менен сүйлөшүп коем деп аткан болсоң, алыска барбайсың. Урматтуу мекендешим, ойлонуш керек. Үйүңүзгө бир аюу келип калса, жырткыч арстан келип калса, эриңиз чыгат, семьямды коргойм деп. Сиз эч качан аял болуп туруп, мен чыгам деп болбойсуз. Көчөдө бетон куюп, көмүр шахтасында иштеп, азбы көп акча алып келип сизди бага турган эркек киши болот. Сиз 9 айда курсакты курсагыңызда көтөрөсүз баланы, бирок өмүр бою сизди семьясын көтөрө турган ким? Эркек болуп атпайбы? Ошондуктан да эриңиз менен азиз болуңуз керек. Эриңизди сыйлашыңыз керек, урматташыңыз керек.